вам от души, брату, чемпиону. Прям от души. Нашего Садова Нурвладимировича. Спасибо. Садыр Жапаров мушкер Дмитрий Биволго Rolls-Royce Silver Shadow үлгүсүндөгү автоунааны белекке берди. Унааны президенттин уулу Рустам Жапаров тапшырган. Бул тууралуу мушкер социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Ал Instagram баракчасына фантастикалык белек деген билдирүү менен унаанын сүрөтүн жүктөгөн. Эске салтсак, Дмитрий Бивол Кыргызстанга 9 ноябрда келген. 12 октябрда Сауд Арабиясынын Эр-Рияд шаарында жарым оор салмактагы абсолюттук дүйнөнүн чемпиону наамы үчүн уюштурулган беттеште мушкер Дмитрий Бивол Канаданын атынан чыккан орусиялык мушкер Артур Бетербиевке жеңилип калган. Кыргызстанга 9 мектептин курулушуна $450 миллион грант бөлөт. Жанар Акаев мындай акчага 9 эмес 30 мектеп курууга болорун белгиледи. Албетте, белекке берилген аттын тишин сынабайт. Бирок бул жерде бардык шарттар болорун эске алсак да, 30 мектепти куруп койсо болот бул суммага, деди эл өкүлү. Жалпы канча каражат алып атабыз? Жалпы азыркы күндө 400 миллиондон 450 миллионго чейин деп каралып атат. Бул грант негизинде болот. Эмне үчүн так баасы жок. Сом доллар белгилеп атсыз? Доллар, кечирип коесуңар. Доллар. Жанакы долбоордук сметалык документтер даяр болгондон кийин так баасы аныкталат. Чоң рахмат. Кыргызда жакшы сөз бар, белекке берилген аттын тишин сынабайт деген. Бирок ушул 400 миллион, 500 миллион долларга биз 9 мектеп курабызбы? Албетте, жанагы бассейндер менен болот, шарт аябай жакшы болот. Эвралык стандартка жооп берген мектеп деп атабыз да, бирок 400-500 миллион долларга 9 эле мектеп курабызбы? 30 мектеп куруп койсо болот го? Бул мектептер 26 000 чарчы метр болот. Сиз айткандай 2 актовый залы болот, отдельно стадиону болот, 2 спорт залы ичинде 2 бассейни болот. Анан бүт баары жаңы комплектация болот. Ичинде бир дагы жөнөкөй доска болот, интерактивный доска болот. Бүт лабораториялар, STEM предметтерин лабораториялары обеспеченный болот. Полный ушундай комплектация менен мектеп. Жок, ошондо дагы бир мектеп эмне бир 50 миллион долларга курулабы ошондо? Бул акыркы смета эмес, Жанар Конучевич. Себеби дегенде азыр ратификацияны макулдашуу мыйзам долбоору өткөндөн кийин анан кийин так дагы аныкталат. Бул акыркы сумма эмес, бул мындайча айтканда сметаны азыр бөлүнгөн акча, бөлүнгөн жерлерди бардыгын эсептеп чыккандан кийин, жыйынтыгынан кийин акыркы суммасы чыгарылат. Түшүндүм, рахмат. Эми чындыгында мына Орусия Федерациясынын өкмөтүнө рахмат. Бизге жанагы 2 шаар 7 облуска бирден мектеп куруп беребиз дегенине. Бирок ушуну өзгөртүп, ошол 9 мектеп эмес, албетте сиз айткан бассейни, жанагы футбол аянтчасы, мага демектен тиги теннисни корттон бери куруп берсе жакшы. Бирок мен таң калып атам да, ушу 9 мектепке кантип 500 миллион долларга жакын акча корошу мүмкүн. Ушуну көбөйтүп бир жок дегенде бир 20 мектеп кылып койбойлубу анда? 20 мектеп кылып коелу анда. Бир эмес, ушу ар бир облуста 2ден 3төн мектеп курулсун. Ошону ойлонбойсуздарбы? Кытайда 100 миңден ашык студент даамдуу чучвара издеп коңшу шаарга барып жатышат. Бул тууралуу дүйнөлүк ЖМКлар жазды. Маалыматка караганда мунун баары 4 студенттин видеосунан улам башталган. Чэнчжоу шаарында 4 студент атактуу Гуан Тао Бао шарпоосу үчүн кошуна шаарга велосипед менен барууну чечишкен. Алар окуя тууралуу социалдык тармактарга жазып, хэштег менен киргизишкен. Эми студенттер кечкисин велосипед менен дал ошол шаарга каттай башташкан. Көп өтпөй алардын саны 17 миңге жетип, өткөн дем алыш күндөрү 100 миңден 200 миңге чейин адам чучвара жегиси келген. Бийлик велосипедтерди ижарага бергендерди чектеп, каттамдарды жабууга аракет кылып жатат. Ал эми университеттер студенттерди кампустардан чыгууга чектөөгө аргасыз болду. Чучвара жасаган жер мындай агымга туруштук берип жатабы же жокпу азырынча белгисиз.